Мен турган жер туугандар бул Баш Булак айылы, Мады тарапта жайгашкан, барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келгенде Баш Булакка кирип келе бересиздер. Ошолай трассасы жолдун наркы бети Өжөр жаңы конуш болуп калат. Ал жерде самомойка бар, мурун вулканизация болчу. Ал жака жетпей, Өжөр жаңы конушуна жетпей, трассадан шаар жактан келгенде оңго буруласыздар. Айылына дүкөнү 400 метр кирсеңиздер, асфальт жол менен сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Келүү жолдорун түшүндүргөнчө үйгө дагы келип калдым. Мына байкаңыздар, көчө тараптан көрүнүш ушундай. 17ге 9, жери 10 соток, 4 тарабы мындай фундамент менен мындай кылып ограждение кылып жасап коюптур. Үйдүн алды шагыл, свет бар, суу бар. Үй 5 бөлмө, 17ге 9. Азыр ичин кирип көргөзөм. Г формасына түшкөн экен да. И бул жактан мечит дагы көрүнүп турат. Мектеп, садик, магазиндерге, фаптарга бүт бардыгына жакын. Үйлөр көп көрдүңүздөр, а? Сонун болуп көрүнүп турат. Жери дагы 5 кошкон эл аралаш экен да, ар ким ар жактан көчүп келип жашап аткан учуру. Жер дагы тегиз, эч кандай уклон эмес. Туура формада 4 бурчтук участоктордун бири. Азыр эми кандай кылайлы? Свет бар, сууну көрдүңүздөр, суу кеңир экен. Үйдүн ичине кирейин. Үйдүн ичи мага жакты. Вообще сонун кылып жасап коюптур. Жүрүңүздөр. Достор, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Киргениңиздерде мына ушундай чоң коридор. Каалаган комнатаңыздарга кирип бара бересиздер. Кызыл китеби дагы бар. Мына турак жай, 10 соток жер, бүт бардыгы сонун, закон түрүндө сразу өткөрүп берет. Вообще идеальный кылып жасап коюптур. Эшиктери дагы бүт бардыгы жаңы. Кирсеңиздер, гостиный болуп калат бул жак. Мына байкаңыздар. Конок бөлмө деп койсом дагы болот, албетте эле. Мына, көрдүңүздөрбү? Конок бөлмө ушундай сонун экен, досторум. Бул жак болсо экинчи комната болуп атат, зал. Сонун экен залы дагы. Бирөөсү гостиный, бирөөсү зал. Эми экинчи комнатага өтөйлү. И үчүнчү комната дегеним, кечиресиздер. Көрдүңүздөрбү? Вообще идеальный. Потолокторунан келиштирип коюптур. Мына бул жак болсо 4-чү комната болуп атат, как кухня деп койсом дагы болот. Мына печкадан эле көрдүңүздөр, от жагат, үйпүй жылытат. И бул жакка өтсөк, дагы бир комната. Бул жакта спальня кылып койсоңуздар жакшы, жылуу болот. И бул жакта духовкасы орнотулган. Мына жак санузел. Бул жагы эми толук бүтө элек, ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Санузелдин местасы бар. Анан ар бир комнатага мындай жакшы жарык берген люстралар дагы коюлган. Жакшылап эске алыңыздар. Печканы көрдүңүздөр, жаңысын коюп койгон. Печканын жаңысы, духовкалары бардыгы бар экен. Освещение вообще сонун, зыңк. 5 комнатаны көргөзүп бердим. Достор, колдон келишинче мына сатылуучу үй жөнүндө маалымат бергенге аракет кылдым. Ичи сыртын көрдүңүздөр. Мына коро тарабы дагы бир жашынакай сонун болуп турат. Болгону 4 тарабын тосуп, варатаны коюп койсоңуздар эле үй дагы көркүнө келип ачылат. Аны билесиздер. Анан мына жакта дагы кенен месталары бар. Көрдүңүздөрбү? 2 участок болуп атат. Азыр эми 10 соток, элестетиңиздер. 10 соток. Граница мына темир тосмого чейин. Айтайын дегеним, мына ажаткана дагы сиздердики болуп калат. Жакшы. Баасына келе турган болсок, баасын, анан ээсинин номерин экранга жаздым. Хозяин менен түзмө-түз сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик.